Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20-июлда кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Бул туурасында президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү билдирди. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосу. Ассаламу алейкум, ардактуу мусулман мекендештер. Сиздерди ислам дининин ыйык майрамдарынын бири Курман айт майрамы менен чын ыкластан куттуктайм. Курман айт күнү мусулмандар таң эртеден тазаланып, жүздөрүн кыбылага буруп, айт намазын окушат, аруу дуа тилектерин айтышат. Жаратканга жакындоо максатында курмандык чалышып, жакындарына, кошуна колоңдоруна жана муктаждарга таратышат. Ушул себептен Курман айт аруулуктун жана кайрымдуулуктун майрамы болуп саналат. Тагдырдын буйругу экен. Эгемен Кыргызстандын тарыхында ушуну менен экинчи жолу коронавирус илдетине байланыштуу Курман айт майрамы чектөөлөр менен коштолууда. Бул илдеттен көз жумган жарандарыбызды жараткан өз мээримине алсын. Ооруп жаткандарга Алла Таала шыпаасын берип, алардын тезирээк айыгып кетүүлөрүн тилек кылабыз. Учурдан пайдаланып баардык жарандарды өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын саламаттыгын коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө жана ден соолукту бекемдөөгө чакырып кетмекчимин. Күчтүү коом капилеттен келген ар кандай кыйынчылыктарга, сыноолорго жана өзгөрүүлөргө каршы даяр болушу керек. Үстүбүздөгү жыл ушундай сыноолор менен коштолсо да, биз баардыгын сабырдуулук, айкөлдүк жана туруктуулук менен жеңип, жаңы ийгиликтерге ишенимдүү кадам таштайбыз. Кудай Таала ар бир үйгө береке, ырыскы жана бакыт тартуулап, бизди ар кандай оор сыркоолордон оолак кылсын. Айтыбыз элибизге, жерибизге жана жалпы мусулман дүйнөсүнө маарек болуп, тынчтык, токчулук жана молчулук ыроолосун. Жараткан Кыргызстаныбызды сактасын. Бардыгыбызды кийинки Курман айтка чейин аман эсен жеткирсин дейт куттуктоодо. Олимпиадага катышуу үчүн алгачкы 2 спортчу Токиого учуп кетти. Жайкы Олимпиада оюндарына катышуу үчүн алгачкы 2 спортчу Токиого учуп кеткенин Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Билдирүүдө маалымдалгандай, фехтование боюнча Роман Петров, ок атуу спорту боюнча Каныкей Кубанычбекова жана алардын машыктыруучулары Александр Черных, Виктор Суровец Токиого жөнөп кетишти. Эске сала кетсек, жайкы Олимпиада оюндары 23-июлдан 8-августка чейин Токиодо өтөт. Ырчы Сагын Эргешев менен Лаззат Нуркожоева сүйүүсүн ачыкташты. Теле алып баруучу эстрада ырчысы Сагын Эргешев Мисс Кыргызстан 2020-сынагынын жеңүүчүсү Лаззат Нуркожоева менен болгон сүйүү мамилесин ачыктады. Бул туурасында ал Канат Шоу мен YouTube каналына берген интервьюсунда ачыктады. Сагын Эргешев мындан 3 ай мурун Россияга жеке ишкерлик боюнча кеткен. Ал эми ал жактан Сени сүйөм аттуу ырына клип тартып, ага баш каарман катары кесиптеши Айдана Жаныбекованы Кыргызстандан атайын чакыртып тарткан. Ал арада Айдана менен Сагын Эргешевдин чогуу түшкөн сүрөтү, видеолору көпчүлүктү кызыктырып, экөөнүн ортосунда сүйүү бар деп божомолдонгондор да жок эмес. Бирок ырчы мындан 3 күн мурун Кыргызстанга кайтып келди. Анын айтымында анын келүүсүнө Лаззат Нуркожоева түрткү болгон. Анда мындай дейт: "Кече Лаззат мени Instagram баракчасынан блоктоп койду. Анан мен бүгүн дароо Кыргызстанга келдим. Мына эми чыгарды. Кайра эле Москвага кетебиз. Атайын Лаззатты алып кетүүгө келдим. Ата-энеси мени жакшы тааныйт", дейт ал. Ал эми Лаззат Нуркожоева анын жогорудагы ойлорун четке какпай, жигиттин камкор экендигин баса белгиледи. "Сагын камкор экен. Ананда эмне жагат, эмне жакпайт баарын байкап турат. Мен кызганбайм. Мунун жумушу экенин түшүнөм", деп оюн толуктады. Ак сүйүүлөрүн ачыктаган эки жаш бирге иш алып барууга далалаттануушуда. Эскерте кетсек, буга чейин Лаззат Нуркожоева Сагын Эргешевдин Анан айын Айдайым аттуу ырынын клибине тартылган. Эки жаш дал ошол клиптен таанышып калган. Бирок Эргешевдин буга чейин эле сезими болгонун жашырбайт. Ал тургай Лаззаттын жакшы кыз экенин айтып, президент Садыр Нуркожоевдин күйөө баласы болууга даяр экенин да айткан эле.